Анын ичинде доступта открытый жаткан материалдан тышкары мына ушундай бир баягы секретный материалдар. Аны ким берет а кишиге? Ошол жерде архивде иштеген кыргыз жигиттер. Маселе каяктан келип чыкты? Сынган кылычтагы идеологиялык установкадан. Компартия менен Сынган кылычтын экөөнүн идеологиялык линиясында кайталашкан жерлери болуп калып атат. Бул жерде Усубалиевке, анан кийин түптөс ЦК КПССга чейин. Ушул жерде аны жеткирип жүргөн кишилер, тигилер булар бар. Атама чыгармачылык жагынан болушкандар болгон. Жан тарткан кишилер болгон. Партийный незрелый работник партийного органа сопровождает человека, который против партии работает. Мен сразу эле түшүндүм эмне жөнүндө болгонун. Вот докладная записка от КГБ деди. Назарбаев ага эч качан барбайт болчу. Бул жөн эле бир билбейм каяктан чыккан сөз, но андай сөздү мен уккан эмесмин да. Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу философия илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Райкан Төлөгөнов, жазуучу жана журналист Жаналы Нурманбетов агайларыбыз болмокчу. Бүгүн биз мурдатан айтылып келген бийлик сырлар берүүбүз өзгөчөрөөк болгону турат. Бул жолу биз Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгынын саясий бийлик менен байланышкан айрым бир жагдайларын, коомчулукка белгисиз бир тагдырлар, куугунтуктар, же болбосо бир кыйчалыш учурлар жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Ошондуктан биз конокторубузду ошол учурга улуу жазуучубуздун тагдырына байланышкан айрым пикирлерди ортого ачык салат деп турабыз да. Биздин студияга кош келипсиздер. Рахмат. Менин биринчи суроо мындай. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков кандай шартта, эмне себептен тарыхый окуяларга, тарыхый чыгармаларды жазууга мындай кызыктар болгон? Анын негизги түпкү себеби кайда деп ойлойсуздар? Кеме менин оюмча эмес, мен баягы өз көзүм менен көрүп жүргөн нерселер да булчу. Атам 52-жылы КГУга окууга кирип, КГБга? КГУ. КГУ. Азыркы Кыргыз мамлекеттик университети. Университети. Ооба. Окууга кирип, ошол эле жылы биринчи китебин жазат. Сын табуунчика деп орусча да, жылкычынын уулу деп. Ошол эле окуу мезгилинде туулган жер, көкө, жетим деген ошо айылдык турмуштун эпизоддорун алып, кандайдыр бир баягы нравственный, ошол жерде баягы мамилелердин ортосундагы түшүнүктөрдү өнүктүрүп, ошентип жазып жүрөт. Ошону менен бирге ар бир жазуучу кандайдыр бир изденүүдө жүрөт да. Анан ар жагын бер жагын карап туруп, кайсы тема ачылган эмес жазуучуларда Кыргызстанда деп анан кийин ошол тарых темасына токтойт да. Ага дагы бир нерсе өбөлгө болот. Сынган кылычындагы чагылдырылган көп нерселер ошо биздин айылдан өтөт да. Биздин айылдын Аксы район Тегене аймагы, Тегене, Акжол, Чаткал. Ошол жердеги те илгери жашап, Кокон хандыгына барып, кандайдыр бир саясатка аралашып, салым коюп, салым салып, ошон менен бирге Кокондун залалы дагы биздин жерге тийип, ал жерде дыйкандардын кыйналгандары аябай мындай ачык сөз болуп жүргөн да. Башкача айтканда ушу дагы кандайдыр бир өбөлгө болгон да. Ошо тарых темасын тандаганга, Кыргыздын тагдыры кандай болгон, замандын характери кандай болгон, ошол жөнүндө бойлой мындай философский тереңирээк ойлонуп анан кийин ошол темага киришет. Ага чейин тарых боюнча эч ким жазган эмес болчу. Бирөө жазып жүрөт деп дагы уккан эмес эле да. Анан менин эсимде
ошондо студент болуп келген балдар, башка туугандары ой эмне кылып атасың дегенде жашырбай эле мен ушундай кылганы жатамын. Тарых темасы мен ушуну ачайын деп атамын деп эле ачык эле айтып жүрчү да. Жаналова, сизде кошумча барбы? Кошумча бар. Бул Сың аңгылыч романын жазып баштап калууга буга мотивация берип түрткү болгон бир окуялар бул кичинесинен угуп чоңойгон. Анткени биздин Аксыда, айрыкча биздин Ак Жолдо, Тегенеде, Ак Суу деген жерлерибизде домбунун куну деген лакап сөз бар. Бир нерсе болсо эле домбунун куну болсо дагы акыры утулабыз да деген да. Бул домбу дегенде кийин Сың аңгылыч романына киргизди да. Бул Кудаяр хандын аялы, биздин эжебиз кыргыз аялы байбичесинен Жаркын айымдын төркүндөрүндөгү биздин Аксуудагы Кыркуул деген уруулардан болот. Домбу деген тарыхый адам. Ушул домбу Кокон хандыгы элге алык салыкты абдан катуу салып, көп салып, элди кыйнап, эзип жибергенде элдер каршы чыгат дагы домбуну бир буйга жерден атып өлтүрүп коюшат. Ошондон кийин кекенип калган Кудайаркан Насирдинбек деген бир бойго жетип калган уулун башчы кылып туруп домбунун кунун өндүрөсүң деп туруп ошол жерге 6 ай Аксыга келип жатып алган. Аксыда азыр Нарынгестин плотинасы турган жерде, ошол жерде Кансалык деген жер болгон. Кийин көлдүн алдында калып кетти. Ошол жерге жатып алып, эл журттан чогулган салыктардын домбунун кунун ошойке чогултуп, анан нары Коконду көчтө айдап турган да. Ошондо элдердин көкөйүнө тийген домбунун куну оостон ооска өтүп биз деле угуп чоңойдук. Бүгүнкү күндө деле азыр эмне бир сөз кетсе, ыгы келип калса, домбунун куну болсо дагы деп сөз кылат да. Демек Төлөгөн абабыз тарыхый чоң окуяларды угуп чоңойгон, көрүп чоңойгон, туурабы, кызыгуусунан арткан десек болот экенин да. Ошондой башталган да. Анан экинчиден Кудайаркандын тарыхы, Кокон хандын тарыхы биздин Аксыга менен тыгыз байланыштуу да. Нүзүп би ошол жерде тарыхый каармандардан Жаркын айым биздин эжебиз болуп атат. Ошол жерден төркүндөр ошол бир аксылыктар болуп атат. Мына ушулардын бардыгы элдин оозунда айтылып келген, канчалык деңгээлде бул чындык, канчалык деңгээлде апыртылып айтканы бар, бирок негизи чындык ошондой болгондо айтылып келген сөз. Байканова, тиги Совет заманында архивдер ачык эмес болгон да, бир топ чектөөлөр болгон. Төлөгөн Касымбектин чыгармаларында өзгөчө Сың аңгылыч менен келгенде бай архивдик материалдар колдонулганын байкайбыз, сезебиз. Айтчу эле сизге, мисалы үчүн архивдерге кирүү, алуу материалдарды алуу канчалык оңой эле, жеңил эле, же мындай тыюу салган учурларга кептелгенби? Атам айтчу эле, баягы ачык материалдарды карадым эле, көп нерсе жок экен деп. Эмнеге дегенде кагазга түшүп калган нерсе бар, ооздо калып калган сөздөр бар да. Ооздо калып калган сөздөрдү бүт барыгын жазып алып туруп, анан кийин архивде ушуну тастыктаган кандай бир материалдар бар бекен деп издегенде көп материалдар жок болуп чыгып калат да. Анан бул жерден уруксат алып доступ. Уруксат алып Ленинградка барып, анча-мынча материалдарды Ленинградтан алган. Анан бага билген кишилер ошо Кокондо болот, мунун бар жогу деп, анан кийин ошо Кокондон алган көп нерсеничи. Себеп дегенде Кокон деген шаар, ошол Кокондун территориясында болуп аткан окуяларды жазам деп умтулгандан кийин барат ошол жака. Ошол жерге барганда Кокондун музейи болгон дагы ошол музейдин өзүнүн архиви болгон экен. Абдан чоң, мыкты материалдар болгон архив экен. Анан ошол архивтерге барып туруп, тиги жумушчуларга айтат, мына ушундай темада керек, мына мындай кишилердин аттары, мына мындай окуяларды тастыктаган нерселер бар бекен деп издеп келдим дегенде, анан кийин ошол жерде ферганалыктар, жарымы кыргыз, жарымы өзбек болгон да, ферганалыктар Кокондо жашаган.
бул кокон жөнүндө таптакыр эле эч нерсе чыкпайт, эмне үчүн Хивинское ханство деп эле жаза берет, Бухарский эмират деп эле жаза берет, эмне үчүн коконду жазбайт? Кокон хандыгы тетигил жагы Сурхандария, Амудария, бул жагы тиги Кашкар, тигил жагы Казакстан, ошол жагын камтып тургандан кийин бул жагын ысык көл камтып турган ушундай ханствону эмне үчүн жазбайт деп анан кийин алар дагы ушундай теманы көтөрүп туруп анан кийин болгон материалдарды ошол жерде атамдын колуна карматат. Анын ичинде доступта открытый жаткан материалдан тышкары мына ушундай бир баягы секретный материалдар. Аны ким берет а кишиге? Ошол жерде архивде иштеген кыргыз жигиттер, кыргыз балдар беришет. Ал кыргыз балдар бүгүнкү күнгө чейин иштейт ошол жерде. Бийлик тарабынан тыюу салынган документтерди дагы Касымбековго берип коюшкан деп түшүнсөк эле. Ооба. Бирок ошол мезгилде дагы мындай бир фишка бар да. Совет мамлекетине, Совет мамлекети ошол жерде баягы Кыргызстанда бийликти орнотуп аткан мезгилдеги көп нерселер секретный болгон. Бирок царский режимдин бул Орто Азияда болуп аткан саясат боюнча көп материалдары ачык деле жүргөн экен. Атам өзү айткан ошентип. Алаба тиги Совет заманында жазуучу чыгармасын жазаардын алдында аны жазуучулар союзу менен бийликтин тиешелүү органдары менен кеңешип дегендей ошол убакта социалисттик идеологияга багытта ошого шайкеш келтирип жазышкан. Же болбосо ал бийликтин буйругун аткарышкан деп калышат да. Сиз билесизби ошондой тагдырга, ошондой учурларга Төлөгөн Касымбеков туш болгонбу? Бийликтин бир өтүнүчүн аткарып? Менимче Төлөгөн Касымбеков идеологиялык багыттагы чыгармаларды бул киши жазган жок. Кийинчерээк бир КГБнын башчысы Асанкулов болуп турган убакта КГБнын бир 50 жылдыгы, кайсы бир жылдыгы болот деген убакта биз ушуга бир китеп жазалы, башка кылалы НКВД жөнүндө деп туруп, анан секретный архивтерине уруксат берип, ошо кишинин материалдарын алып, анан жазган эмне деген эле? Ак кызмат деген. Ак кызмат деген өзүнчө бир документальный бир повесттер болуп чыккан. Менин билишимче бул киши партиянын саясатына түздөн түз каршы чыккан эмес. Бул диссидент болгон жок, башка болгон жок. Бирок маселе каяктан келип чыкты? Сынган кылычтагы идеологиялык установкадан. Компартия менен Сынган кылычтын экөөнүн идеологиялык линиясында кайталашкан жерлери болуп калып атат. Ошонон баштап анан бул киши баягы тарыхтын болгонун болгондой кылып жазып, эмне үчүн биз тарыхыбызды болгонун болгондой жаза албайбыз деген маселеге келгенде, бул жактан идеология ушундай болгон. Кыргыздардын Россиянын составына кошулгандыгынын 100 жылдыгы деген 1964-жылы дүңгүр өткөн чоң мероприятие өткөн. Bir жылдан ашык аны газета, басма, телевиденияга чагылдыра берип, элди мээзине сиңирип койгон. Өз ыктыяры менен кошулгандыгы деген идеология. А тигил жерде Сынган кылычта жазылып атпайбы? Немеде келтилди. Орустун делбейт ал жерде. Падышачылык Россиянын колонизатордук саясаты жөнүндө келип атат. Басып алды. Бул жагы Муза Кытай бияка чейин басып келе атат. Орто Азияны бөлүп алыш маселеси чыгып калды. Ошондо булар коконду алды. Анан кийин маселе ошол жакенде кокондуктар жөнүндө колун көтөрүп берип отуруп калган жок да. Каршы чыккан элдер чыкты, башкалар болду. Мына ушулардын баарын реалдуу жазды. Көчмөн кыргыз токойдун арасында Коктоголотто жашаган кыргыздарды келип эле кекилек аткандай кылып тарсылдатып эле орустун жанагы чөкөтөгүндөй аскерлери артынан кууп аткан жерлерин дагы чагылдырган жерлери бар да. Ошондо сөз болгон. Биз орусту улуу орус эли, биз достук менен ортобузда достук ушундай деп идеологиялап атсак, сиз бул жерде орустарды баскынчы, аткынчы, мыкаачы кылып көрсөтүп атпайбыз дегенде, төкө идеологиялык карманган жери ушу болгон. Мен орусту баскынчы кылып катары көрсөткөн жокмун. Мен падышачылык Россиянын баскынчылык саясатын көрсөтүп атам деген убакта булар жүйөгө жыгылганда каршы сөз сүйлөй алган эмес болгон.
Мисалы үчүн сынган кылыч менен Келкелдин экөөнүн тагдыры эки башка болуп атат да. Сынган кылыч мурда чыкты, бирок ал толук варианты менен автордун каалоосундай эле болуп чыкты дейт. Бирок эмне үчүн Келкел кийин оор тагдырга учурап калды, оор талаш тартышка болду? Келкелдин тагдыры оор болуп калганын себеби сынган кылыч тарыхый окуялар менен бүттү. Эң акырында келип Абелбей полковник Машиндин алакандагы аты уши киши Якшы Киргиз деген колго телгат жаздырып алып, ошону Москвадан, Петербургтан алган официалдуу мандат катары колдон ошол жерден бүтүп атпайбы? Демек, Абелбейдин колуна документ берип, Абелбей анын ыкрарына макул болгону бир кыргыз эли падышачылык Россиянын составына уже киргендиктин моюнга алгандыктын бул символу катары да ал жерде. Алар булардын бийлигин таанып атат, янына каспайлап атат, башка кылып ичине алтын толтуруп. Кийинки Келкелдин тагдыры келген убакта бул логикалык уланыш сынган кылычта окуялардын. Ал жөн эле келип эле ошентип айталы падышачылык Россия орноп ээлеп калган жок да. Анын ордунда башка болду. Андан ордодогу талаштар болду, башка болду. Бири-бирине тукуруп коюп, башка кылып булар. Ошонон тигилер ачка утуп аткан ушулары бар, башкалары бар. Анан бул эң акырында келип 16-жылкы 14-жылкы дүйнөлүк согуш менен 16-жылдагы кыргыз элинин көтөрүлүшү менен бардыгы байланышкан нерселер да. Ошол убакта эмне үчүн кыргыз эли качты? 16-жылы үркүн болду, башка болду. Мисалы үчүн Төлөгөн Касымбеков жазган тарыхый алкакта үркүн анча болбосо дагы бул тараптарда үркүн абдан катуу болгон да. Мына ушулардын баардыгын бир эле бир кокон кандыгынан же болбосо үзүп бийлин же башка айланасына кылбастан мунун масштабын кеңейтүү жөнүндө маселе болгон. Жөн эле келип орноп калган жок Совет бийлиги. Биз жөн эле кол кошуруп эле хоп деп отуруп калган жокпуз. Элде каршылык болду. Бирөө өтүп кеткени болду, башка болду. Мына Шабдан Баатыр орус менен кагышып болобу, ош менен согушуп болобу? Булар деген улуу эл, булардын куралы күчтүү, башка. Биз кичинекей эле алакандай эл булар менен. Сен жакшы, мен жакшы деп туруп анан кийин жакшы мамиле түзүп жашабасак болбойт да деп өгөт жүргүздү. Бирок элдер каршы чыккандар да болду, романдар, мисалы үчүн Камчыбек жана башкалар. Ооба, бирок Төлөгөн Касымбек ошол убакта бийлик менен мындай компромисстик жолдорго барды десек болобу? Чыгармаларында бир эпизоддорго байланыштуу окуяларда ошол айтканым бир учур бар. Ошол убакта бийликтин өтүнүчү менен мисалы үчүн Келкелдеги Михаил Васильевич Фрунзенин Кыргызстанга келишин ошо бийликтин өтүнүчү менен киргизген деп калышат да. Мен эми Төлөгөн Касымбековдун төкөнүн өзүнөн укканына караганда бул киши Усвалиевке кирген. Киргенде роман жөнүндө сөз болот. Ана СКнын идеологиясын тейлеген дагы ошо секретарлар, башкалар, бөлүм башчылары дагы кошо болгон экен. Ошондо Төлөгөн Касымбекович биз ушу Кыргызстандын Россиянын составына кошулгандыгын 100 жылдыгы ыктыярдуу кошулган деп ушундай кылып мааракелерди өткөрдүк, башка болдук. Эми сиздин романыңызда ондой болуп чагылдырып атпайбы дейт. Жана мен айткандай, мен падышачылык Россиянын баскынчылыгын көрсөттүм. Мен эстердикин көрсөткөн жокмун да, Компартияныкын көрсөткөн жокмун. Дегенде сиз мындай кылбайсызбы? Ушу романыңызды кеңейтпейсизби дагы? Совет бийлигин орнотуп койбой анан кетпейсизби? Бүтпөйсүзбү? Суалиев айтат. Суалиев. Сунушта. Ушундай кылсаңыз кандай болор эле деген убакта Турбакан Мустафаевич туура, рахмат. Кеңешиңизге мен макулмун. Болтур, болсо мен ошондой кылып анан кийин улантып, кеңейтип жазайын деген убакта мурунку биринчи Келкелдин вариантында Михаил Васильевич Фрунзе жөнүндө, Фурманов жөнүндө жана башкалар жөнүндө жок. Кийин Төлөгөн Касымбекович буну киргизип, Михаил Васильевич Фрунзени поезд жыл менен келтирип Жалал Абадтын вокзалына түшүрүп, ал жердеги мына Совет бийлигин колдогон аскерлер менен, башкалар менен теги ыктыярдуу Кыргыз атчандар дивизиону 4-чү деген ошолордун тарыхын жазып, мисалы үчүн Арстаналы Осмонбеков деген тарыхта бар да, Кыргыз 4-чү атчандар дивизионунун командири. Бул Михаил Васильевич Фрунзе дайындаган муну. Ошондон кийинки окуялардын баардыгын романга киргизип атат да. Бул жерде бийлик менен түздөн-түз трения болгон жок.
официалдуу бийлик менен. Бийликтин бер жагындагы эмне айтып коет, околопровластный адамдардын ортосунда гана интрига жанагылар. Ошо жөнүндө сурайын, Райкан ага, мисалы үчүн жазуучудан кине табыш үчүн жусо бийлик бир кайсы бир чечимге келиш үчүн бир азыркыча айтканда эксперттер пикирлер деме дейт го. Жазуучуга баа бериш үчүн жазуучулар, сынчылар бир пикир айтыш керек да. Төлөгөн Касымбековдун айланасындагы жанагындай кырдаалдын түзүлүп калышы боюнча жазуучулар союзунун позициясы кандай болгон, алар кандай ой айткан, мисалы үчүн жогорку бийликке Касымбектин чыгармалары жөнүндөчү? Сынган кылыч чыккандан кийин бул падышалык Россиянын бул жердеги жүргүзүлгөн саясатынын чагылдырылганда Гелгел деген романын жазып атканын угушат дагы чочушат. Бийлик чочуп калат да. Дагы менен жазып кетти эле, жазып атты экен деп. Себеп дегенде ага кандайдыр бир фундамент бар да. Сынган кылыч ага куруч жазылган да. Царская Россия жөнүндө жазган. Эми биздин азыркы бийлик жөнүндө дагы куруч эмнени жазып жиберди экен деп анан кийин чочуп калат да. Ошол чочуп калганынан пайдаланып, сынган кылычты чыгаргандан кийин атам менен күрөшкө чыккан ушул жерде каршы жүргөн кишилер Гелгелге азыла баштайт да. Тоголок кат жазышып, ачык кат жазышып, ошентип бийликти чочутуп коет. Ошон үчүн китеп көпкө чейин чыкпай, а дегенде орусча чыгат. Анан Москвадагылар окуп туруп кийин таптакыр эч нерсе таппагандан кийин анын айласы жок, бул жерде чыгарат да. Сынган кылычты жазган үчүн бир азап тартты. Гелгелди жазган үчүн бир азап тартты. Бийлик дегенде биз ЦКны түшүнүшүбүз керек. Партиянын борбордук комитетин түзүшү. Анын этегинде жазуучулар союзу турат. Анын ортосунда ошо ЦКнын отделдердин башчылары, жөнөкөй кызматкерлери информацияны берип, жакшы, жаман, тигиндей мындай деген ошондой бир схема бар болчу да. Эми бул жерде Сынган кылычтын экинчи китеби чыгып, баа берилип, аябай жакшы китеп, в художественном плане башка кыргыздын тарыхындагы мына ушундай ачып деген рецензиялар пайда болот да. Ал аякта биздин жергиликтүү авторлорбу же? Ооба, жергиликтүү авторлор, жазуучулар, адабий сынчылар. Бирок ошону менен бирге китеп абдан жакшы жазылган болгондуктан эми эмне кылабыз? Кыргызбыз да. Көрө албастык дагы пайда болот ошол жерде. Көрө албастык пайда болот дагы, булар багы талуу жеринен алат да. Биздин азыркы идеологияга туура келбейт деп ошогон бир өзүнүн оюнан чыгарып каралаган каттар жөнөйт. Бул жерде Усубалиевке, анан кийин түптөс ЦК КПССга чейин. Ушул жерде аны жеткирип жүргөн кишилер, тигилер булар бар. Мен ушуга кошумчалап коеюн. Булардын карманган нерсеси Лениндин баягы классикалык чыгармасы бар го. Партиялык уюм жана партиялык адабият деген. Уну филологияда, журналистикада, история, тарыхтарда абдан бул негизги предмет катары кирген да. Мына ошол жерде адабияттын партиялуулугу, элдүүлүгү, массалуулугу жана бир топ принциптери бар да. Мына деген убакта партиянын генералдуу линиясына карама каршы чыкты деп туруп, али ЦК КПСС булар жазып атат. Кимдер дебесең, жазуучулар союзунун ошол жерде отурган Мынтыбай Сагапов, жанагыдай аксакал, шампанбаш жазуучулары. Мына ушулар жазуучу уюштуруп, интрига уюштуруп, анан Усубалиевдин алдына кагаз барган убакта ал киши окуйт да, тигилер авторитет, эл жазуучулар, эл акындар башка. Демек, жазуучулар союзунун пикирин менен эсептешкен, уккан да, алар борбордук бийлик. Ооба, жазуучулар. Анан кийин ал жерде ушундай деп жазышып атат, бир текшерип көрбөйсүңөрбү деп туруп анан виза коюп, унун изучать этип көрүшкөн, башка болгон. Анан акырында мындай айтканда идеологиялык менен ката тапкан эмес деген аргумент менен бул киши өтүп чыкты. Мына ошондой кара булут айланып тагдыры кыйын болуп турган учурда Төлөгөн Касымбеков аргасыздыктан айылына кетип, аксыга барып
бир топ жыл жашап калды, жашаган дейт да. Ушундай болгонбу? Айылына барып бир топ жыл жашады деген тагыраак болбой калат. Бул киши ага чейин эле жай айларында отпуска алып, бала чакасын алып, туулуп өскөн жерине, айылына, Ак Жолго барып 2 ай 3 ай жүрчү. Ошол жакта жүрдү. Бирок 77-жыл бекен, 78-жыл бекен Ала Тоо журналынын башкары жанагыдай идеологиялык кине коюп, күнөө эмес, кине коюп, айып тагып, жанагы тоголок катчылардын үстөкө осток СКга кат жаза бергенден улам бул кишини кызматтан алып, Ала Тоо журналынан жумушсуз бош калат. Ошол убактарда да бул киши жаздан тартып күзгө чейин айылда жүрдү. Буга биринчи себеп. Бул жерде интригадан алжыраак эле жүрөйүнчү. Экинчи тарабы, ошол убакта байбичеси адаш орукчан болуп, биенин сүтүн ичиш керек дегенден айылда Малик деген баласына бир акбоз бие карматып, ошол жерде жыл сайын барып алып, ошол жерде биенин сүтүн ичип дарыланып жүрдү. Төкө кулунун салып, келеге тартып, биени сугарып, отко коюп, аркандап дегендей кылып туруп жанында жүрдү. Болбосо жанында жүрбөсө болбойт. Орукчан адам. Эми кышы менен ал жакта жүргөн жок. Шаарга келип жашады, бирок ошо бир 10 жылдын чамасындай болуп калды окшойт. Ошондой болуп жүрдү. Бирок жашаган жок айылда. Тактап кое турган нерсе да. Жанагындай себептер менен айылга барып жүрдү. Бирок эрте жаздан баштап, күн ысыганда эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин ошол жакта жүрүп калды да. Калган убактын бул жерде шаарда алып жүрдү. Башкача айтканда 10 жыл көчүп кетип калып, күрөшпөй жатып алды деген сөз ал такыр туура эмес да. Ошол жака барып, айылдаштар менен жүрүп, кичине күч кубатка ээ болуп алып, кайра келип алып туруп, бул кайрадан күрөшөт да. Ким менен? Жазуучулар союзу менен, жанагы тоголок катты жазгандар менен, китептерди чыгарбай аткан кишилер менен согушат да, өзүнүн чыгармачылыгы үчүн согушат. Бул жерде. Ошондой согушуп аткан учурда биздин жазуучулардын арасынан мындай Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк деңгээлде аты чыгып турган мезгил эле Төлөгөн Касымбектин чыгармачылыгына байланыштуу бир оор кырдаал болуп турган учурда Айтматовдун мамилеси, позициясы кандай болгон? Экөөнүн мамилеси кандай болгон? Сыңган кылычтын биринчи китеби жазылып, экинчи китеби чыгып, анан кийин ушул жерде абдан чоң ажиотаж болуп, ар кандай сын тигиндей мындай мактоолор, негизинен мактоолор болгон да. Ошонткенден кийин экинчи китеби бар деп атат. Экинчи китебинде эмне бар экен? Ошо экинчи китебин окуйлу, анан кийин тыянак чыгарайлы деген сөз ошо биздин ЦКга чейин жетет дагы, токтотуп коет. Бүт бар жогунчу. Экинчи китеп чыксын, анан кийин баа беребиз деп. Мына ушул мезгилде экинчи китебин чыгартпайбыз деп аракет кылышат баа. Мен мындай карап көрсөм, алардын мотиви деле жок. Жөн эле көрө албастык да. Ошондон кийин атамы пленумга чакырып алып туруп, эмне үчүн сен экинчи китепти окутпайсың, экинчи китепти бербейсиң талкууга десе, атам мен биринчиден жазып бүтө элекмин. Экинчиден тиги беремби, бербеймби, анан кийин көрөбүз да деп коет дагы. Болбой, жазуучулар союзунун пленумун уюштуруп туруп, анан ошол жерде талкууга салат чыга элек китепти. Ошол талкууда Темиркулу Металиев чыгып алып туруп анан кийин жамандай баштайт. Деп баштаганда эле личностьтан баштайт да. Бул Касымбеков деген молдонун баласы, бул тап душмандын баласы деп туруп анан кийин мына ушундай баягы идеологиянын күрөшүнө деп салып коет да. Анан ошол мезгилде ошол жерде мына ушундай чыр-чатак болуп атканын Токонбаев угуп, Алыке Токонбаев угуп, анан бирөөлөр менен сүйлөшүп турган кийин кой мен барбасам болбойт экен деп анан кийин келет атайын. Көп жылдары келбей койгон экен, кеч келет. Анан атам айтып берет да. Биз баарыбыз ушинтип отурат элек дейт. Ошо баштап калды дейт. Анан бир маалда эшик ачылып тургандан кийин Токонбаев кирип келгенде баарыбыз бир калбай дүр этип тикезинен тура калды дейт. Анан бул жака өтүңүз, алдынчы орунда орун болбой калган экен, бул жака өтүңүз десе, жок, отура бергиле деп артын карагандан кийин бир бош орунду таап алгандан кийин ошол жерге барып отуруп алат.
сөз кезеги Темиркул Металлиф келген экен, анан жанагындай дейт да. Молдонун баласы тигиндей мындай обу дегенде анан кийин Токонбаев мага бир мүмкүнчүлүк берип койгула, мен суроо берейин. Темиркул, сен окудуңбу экинчи китебин? Дегенде жок, окуган жокмун, бирок мына ушинтип айтышып атат, мен уктум дейт да. Деди анан кийин, Темиркул, сен 38-жылдагы кан ичкич адатыңа кармата баштапсың дейт дагы. Анан окулбаган китепти ушул жерге талкууга салып күн тартибинде бар экен. Ушундай дагы болобу? Бул күн тартиби туура эмес. Давай тарагыла. Муну обсуждение да кылбайбыз дегенде баары туруп качкан боюнча чыгып кетип калат, эч ким калбайт. Атама чыгармачылык жагынан болушкандар болгон. Жан тарткан кишилер болгон. Токтоболот Абдымомунов, Жазуучулар союзунун председатели болгон, драматург, көрүнүктүү драматург, чыгармачылык жагынан чоң авторитетке ээ болгон кишилер. Ушуга окшогон кишилер, анын ичинде Стамовдор бар, Качканбай Осмоналиевдер бар, ошол эле тиги жаш жазуучулар Кожомбердиевдер, чыгармачылык жагынан эч мындай атама жамандык кылганга дити жетпейт, дити барбайт. Колдошкон болду. Алар колдошуп, жакшы сөзүн айтып, ошентип турган. Ошо менен бирге баягы мисалы үчүн Сооронбай Жусуев, ошонун карама каршысы Сүйүнбай Эралиевдер, булар эч сөз айтпайт, жаман дагы айтпайт, жакшы дагы айтпайт. Анан аларды келип туруп, жанагы тоголок каттар кол койдуруп кетели бир катка тигиндей мындай деп туруп, ошол эле Айтматовго барышкан, ошого көрүнүктүү. Айтматовдун өзүнүн позициясы кандай болгон? Пикир айтканбы? Ошондо келгенде өзүнүн пикирин айтат да. Койгулачы, силер ошондой китепти өзүңөр жазып албайсыңарбы? Анан кийин талкуулабайсыңарбы ал кишини? Койгулачы, мага келгениңер уят эмеспи? Деген позицияда ээлеп калган да. Ошондой сөздү мына Сооронбай Жусуевке айткан да. Бул Жазуучулар союзундагылар. Ошол эле ЦКда иштеген отдел культуранын башчылары Роба Насыровна фамилиясы ким эле? Абдысаматова дегендер болгон. Асанбек Стамовдор адагы бийликте жүрген да. Ошондой болуп калган. Ошолор өзлөрүнүн байланыштарын, тигилерин, буларын пайдаланып, Усубалиевке кандай болгонун жеткирип, кандайдыр бир багы ушулар алып калган да, атамычы. Азыр анан Айтматов өмүрүндө атама кандайдыр бир сын пикир, же болбосо карама каршы эч качан айткан эмес. Атам дагы Айтматов менен эч кандай андай мамиледе болгон эмес да. Экөө мындай мирный существование кылган себеп дегенде атам тарых жөнүндө жазган. Айтматовдун темасы башка. Экөөнүн ортосунда мындай чыр чатак чыга турган эч нерсе жок. Мына бул Усубалиев башкарган замандагы кырдаал абал жөнүндө кеп кылып атпайсызбы? Усубалиев кетип, Масалиев бийликке келди, кайра куруу деген заман келди. Башка жаңы заман деп атабыз. Ушул Масалиевдин заманында Касымбекке болгон мамиле өзгөрдүбү? Саясий мамиле, бийликтин мамилеси, жазуучулардын мамилеси? Ооба. Ага чейин мен Райкандын жана айткан сөзүндө бир аз кыстарма кошумча кылып коеюн. Жазуучулар союзунда талкууланып аткан убакта карап көрсө, элге жеткирген төкөгө жеткирген маалыматка караганда, жазуучулар союзуна баардыгын үгүттөп, сен муну сүйлө, сен тигини сүйлө, баардыгын ролдорду бөлүштүрүп коюп, бул кишини иши кылып, жазуучулар союзунан чыгарып, партиялыкка чогулушка салып, партиядан чыгарып, анда бир доводдор бар. Дейин деп калган убакта Төкө Майрамканга айтат, Абылкасымовго. Майрамкан Алыкеге барчы. Ошол убакта Алыке дарыланып аткан экен. Ушундай деген сөз болуп атат, каралган атат менин тагдырым жөнүндө деп. Ушу киши калыс сөзүн айтып берсин десе, анан Майрамкан Абылкасымовго барган убакта болуптур деп туруп больницадан суранып чыгып келип жана чогулушка. Райкан айткандай, мынтип айткан экен. Ай баланча, бастанча, силер а дейсиңер, бу дейсиңер, кимиңер ушу Төлөгөн Касымбековдой болуп туруп роман жаза аласыңар? Кана айткылачы, кимиңер жаза аласыңар? Эгерде мен жазамын дей турган болсоңор,
мына ушу кишини азыр Жазуучулар союзунун пленумунда маселе чечим кабыл алалы дагы союздан чыгарабызбы, партиялык согушка салабызбы, тагдырын чечели. Жок, жаза албайм дей турган болсоңор, анда буга асылып эмне кыласыңар? Бул иши тарыхта жазып атат деген убакта эч кимди баягы каршы сүйлөй албайт да. Токомбаев ошо айтып коюп эле анан чыгып кетет больницасына. Так, значит, Кыргызстанда Төлөгөн Касымбековдун адабий жеке тагдыры чечилип аткан убакта Кыргызстанды эки биринчи секретарь баштап турду да. Мен биринчи Усубайлиевдин уганан айтайынчы, немесин. 1981 жылы календар боюнча Төкө 50-ге чыкмак. 50 жылдыкта. Жанагыдай куугунтук болуп, жазуучулардын арасында интрига болуп, Жазуучулар союзунун пленуму демилге көтөрүп, СКга маселе көтөрбөй, ушуну 50 жылдыгын өткөрөлү деген демилге болбой аткан убакта Төкө анан ушундай кылып туруп, бир күн эле Капыстан 30 декабрь күнү 81 жылы. Мен анда районда Аксыда иштейт элем, барып калды. Капыстан жазуучулар неме Көчкөн Сактанов, Орозбай Көчкөнов, Турсунбай Адашбаев деген переводчик бар эле, кыргыз өзбек тилинде тең жазган. Азыр тиги Ташкентте кийин тиги Чолпон басмасынын директору болуп жүрдү. Ошол анан кийин Тынарбек деген жээнибиз бар, аны машинесин айдатып алып анан Капыстан эле барып калды. Ушундай болуп калды. Мен 50 жылдыгымды неме Фрунзедегилер өткөрбөйт окшойт. Эми жок дегенде мен 50 жылдыгымда ата энем өткөн ушул ата жайымда келип, ушул жерде мен бир 50 жылдыгымды кичине элге чай берип, өзүм бир кандай бир канаат алып бир кетейин деп келдим деди. Хорошо деп болуп туруп, анан эртеси күнү 31 болчу да. Январь болуп туруп атат. Анан биз мен тууганым катары аны алып жүрүүгө мен моралдык милдетим болчу, тем более дем алыш күн болчу. Мен райкомдо заводделим айттым, ушундай Төкө келип калыптыр, мындай ушундай айылга барып келели деп атат. Мен кошуп барып келейин, эртең жаңы жыл, берси күндө жаңы жылдын эртеси болот. Макул да, анан берди. Ошо менен кеттик. Барсак, ал жерде эч ким айтылган эмес, мен деле айткан эмесмин. Капысынан болуп калды. Үйүнө барсак, Малик үйүндө турчу эле, ал деле беймарал мындай отурган экен. Карып куруп эле кирип барып отуруп калдык. Ал убакта свет өчүп калыптыр. Караңгыда чырак жагып отурсак, алда кайдан экенин билбейм, совхоздун директору бар эле, Жолдошбек Кожоеков деген. Ошол келип калды. Ой, Төкө келип калсыз, мен сиздин келгениңизди бирөөлөрдөн угуп калдым, мындай андай деп бир аз сүйлөшүп отурду дагы. Төкө, сиз мени кечириңиз деди. Биз азыр 31 декабрь чабандарды кыдырып, биз совхоздун чоңдору баардыгыбыз подаркаларыбызды машинеге жүктөп алып, чабандарга подаркаларын таркатып, таң аткыча куттуктап чыгабыз. Сизге мына подарка деп туруп, анан кийин 4-5 жайдан алып келип коюп койду мынтип. Сизге уруксат бериңиз. Мен түнү менен чабан кыдырам, эртең мен үйүмө келиңиз. Саат 10-дон 12-ге чейин убактым бар, анан кийин мен бир жакка дагы иштерим бар. Ушул убакка чейин мага дайындады. Төгөн алып барасың. Макул деди, анан маселе бүттү. Анан эртесин айтканда үйүнөн тосту, анан ар жакта Эшбаев Туруналы деген Карайгач интернатында окуган классташ бар экен, мектепте мугалим. А кишиникинде болдук. Иш кылып анан Төкөнү кайра жөнөтүп узартып кетирдик. 3 күнү жумушка келсе, райком биринчи секретары Линский деген бар эле, аппаратный совещание эртең менен ушунан башталат. Келсе эле алдында докладной жатат. Партийный незрелый работник партийного органа сопровождает человека, который против партии работает. Деп ана мен сразу эле түшүндүм эмне жөнүндө болгонун. Вот докладная записка от КГБ деди. Сөздүн кыскасы, кто вам разрешил деди эле. Мен заводделимен сурап кеткем да. Заводделимде отурат дейм, атын эле айтпай коеюн ага ушун. Ар кимге жан керек экен. Ордунан тарс секирип эле, мен эч нерсени билбейм, ага менен уруксат сураган эмес, мен билбеймин деп эле туруп калды эле. Мен аңгырап отуруп калдым, унчукпай анан бардык нерсени моюнга алышка туура келди. Кийин анан совещание ал жерде мага сөгүш беришти. Ладно дедим. Чыгып келе аткан убакта башка бөлүмдүн башчылары бирөө биягыман колтуктан алып, бирөө бияктан колтуп, жаналы, сен тигил өзүңдүн заводделиңди сактап калдың, сага чоң рахмат. Вообще жоокерсендей болуш керек. Бүт бардыгын төшүн тосуп алдым.
Bizim seni bilем, sen тартибиң dedim. Саба делен сурамайынча sen кетпейт элең. Мен сен айтканыңа билишкендик dedi. Короче ушу менен мындай дейт да. Төлөгөн Касымбековду СК куугунтукка алып жүргөн. Мунун китептерин чыгарбай атат. Бул идеологиялык жактан партиянын генералдык линиясына каршы келген бул теге романдар жазып атат. А сен ошону партийный аппараттын жооптуу кызматкерлери катары сопровождение кылып жүрөсүң. КГБнын докладына мынтип жазыптыр. Төлөгөн Касымбекова сопровождает ответственный работник Жаңы-Жойского райкома Компартии Кыргызы Нурмамбетов жанагы деп. Түйен кызыл менен сызып алтыр. Мына деп мага көрсөтүп атпайбы? Мында карабайсызбы? 87-жылы дагы бир ушуга байланыштуу окуяда, ал убакта мен окатыран иштеп калдым эле. Ошол жерде кечке маал иштен кечирээк болуп тургандан ишке алаксып калып кетейин деп атсам, телефон шыңгырап калды. Алсам, мен Санабар Бахаповамын деди. Ал обкомдун идеология боюнча секретарь болчу. Ооба. Райкомдор таппай атам, биринчи, экинчи, үчүнчүсүдө жок. Бишкекте Фрунзеден жазуучулар келген экен, Москвадан жазуучулар келиптир. Азыр мен алдымда турат. Төлөгөн ака сени сурап атат. Бизди алып жүрсүн деп атат. Алар каякта десем, азыр мен алдымда деди. Мен сурайын тигилерден. Азыр мен таппай калдым десем, мен да азыр приемный кызмат этечкибизди таппай атам, айтып коем. Сен азыр тез кел деп буларды алып туруп айткан жагын алып кет деди. Короче, алып кетти. Ошентип мен 10 күн, 15 күн сопровождение кылып жүрдүм. Коркин деген переводчиги. Келкелди которгон. Бул киши мындай деди да, мен элестетип көрүшүм керек. Алайдын тоолору кайер. Арсланбаптын тоолору. Чыгарманы котор элек. Которуп кам көрүп аткан учур, Неме да, көркөмдөө жактай бар да, төкөм тоолору мынтип шаңкайып мындай деген нерлерчи. Анан Алайдын тоолорун көрсөттүк, Арсланбаптын тоолорун көрсөттүк. Анан бир жерге чыгып алып тургандан кийин Каскелең тоосу каякта деди. Каскелең тоосу бул жерден көрүнбөйт. Ал деген чүйөрөндө. Аны Бишкекке барганда көрсө болот. Деп аны иши кылып ушундай жерлерди көрүп, жолму эле сурап эле башка тиги окуяларын жазып атат да тигичи. Михаил Васильевич каерде келиптир, поездда түшкөн, минткен, анткен, жери кандай, мындай деп климаттарын сүрөттөп жазыш керек экен, которгондо да колдонуш керек экен да. Деп анан сөздүн кыскасы анан келдим. Келсем биринчи секретарь чакырат, Нокотрайком. Исмаил Вадыш деген киши бар эле. А киши да жанагыдай айтып калды. СКнын куугунтугунда калган адамды сен сопровождать этип жүрүпсүң. Сага ким уруксат берди деди эле. Ал Исмаил, сиз туура түшүндүңүз. Обстановка ушундай болуп калды. Мен кетейин деп атсам ушундай. Санагар Бахапова өзү кызып айтып, биринчи силерди таппай атам, өзүм айтып коем дегеннен болуптур, мен жолугуп коеюн десем, жок, сен азыр буларды алып кет, булар менин кабинетимде отурат. Аралыгы 40 мүнөттүк жолда. Нокат менен оштун. Келе кой дегенден ошо боюнча мен ошо боюнча эле кетип калгам. А кишилер айтпай калса керек, сиз туура түшүнүңүз десем. Ал ким деп сурап калды. Кимдер коштоп жүрөт? Тиги бул десем, Коркин деген ким экен деле. Келкелди которуп аткан киши. Бул киши азыр китеби мурдагыдай эмес, көз караш өзгөргөн. СК Компартия Борбордук комитеттин идеология боюнча маданият бөлүм башчысы Абдусаматова Роба Насыровна деген бар эле. Ошол, анан Токтосартов деген инструктору жана башкалары Төлөгөн Касымбековдун баягы чыкпай аткан сейфтеги романдарын көтөрүп, давайте неметели. Жана окутуп, башка кылдырып, давайте бастыралы. Москва басып аткан убакта биз эмне үчүн баспайбыз дегендей болуп турганан, баягы мындай айтканда жел аркы жакшы жүрүп калган. Десем, а киши мурдагыдай эле аң сезим менен экен да. Ушундай бир окуялар көп эле болгон. Иши кылып, сизден сурайм, мына мындай да замандар болду. Кайра кур келгенде деле баягы эскиден кутула албай аткан жагдайлар болуптур. Төлөгөн Касымбеков легендарлуу парламентке депутат болду. Депутат болгондо да активдүү депутат болду. Эмне үчүн бул киши саясатка келгиси келди? Эмне үчүн депутат болгусу келген? Өзүнүн жеке күчтүү бир каалоосу бар беле? Же кимдир бирөөлөрдүн, же болбосо элинин мындай бир деми колдоосу болду? Эмне үчүн депутат болду бул киши? Менимче, көп жыл куугунтукта жүргөндөн кийин албетте адам жөн жүрбөйт да, ой жүгүртөт. Эми атам ой жүгүртүүсүнүн деңгээли мамлекеттик деңгээлде болгон да.
Мисалы үчүн Кокон хандыгы мамлекет. Ошол эле келкел бул жерде совет бийлигин орнотуп алышы. Ошону менен бирге Кыргызстан баягы атам бардык жерде жазып жүргөн идеясы эгемендүүлүккө жетүү, элдин күрөшкени, жаңы тартиптин орногону, ошол эле келкелде дагы дал ошондой болуп туруп чагылдырылат да. Анан эми бул жерде асмандан түшкөн бизге эгемендүүлүк. Ошондон кийин эми кандай болуш керек, кандай жол менен кетишибиз керек, эмне деген тартип керек бизге деп ошондон сразу ошол жерден эле барып тургандан кийин ойлоно баштаган да. Анан парламенттин эң негизги вазифасы ошо да. Жаңы мамлекет, кандай система болот, конституция кандай болот, себеп дегенде конституциядан кетет эмеспи бар жогу, тартиптери, тигилери булар. Анан баягы шайлоого дагы кенен чонон жогору жактан фамилиялар түшүрүлбөстөн кенен чонон каалагандары атаандаштык негизде болуп калды. Альтернатива дегендей мындай болгондо анан муну алайлыктар да чакырат. Курманжан Датка үчүн ошо алайдын баягы Кокон хандыгына болгон немесин салымдарын эли кандайдыр бир баягы жакшы кабыл алып туруп анан кийин благодарность келгиле, ушул жерден кандидатураңызды койгула деп жүргөндөн кийин кой, мен тигил жакта өзүмдүн аксы деген элим бар, алар капа болуп калбайбы, шайлабаса дагы мен ошол жака барамын деп барып, анан кийин бул жанагы экенин таап, жанагы эке шайлоодо постоянно коштоп ошентип жүрүп анан депутат болуп келип калды да. Бул мотивациясы. Анан бул жерге келгенден кийин эми эң негизги Кыргызстан кандай болуш керек? Кыргызстандын аты. Кыргыз Республикасыбы, Кыргызстанбы, желеги, цвети кандай болуш керек? Кызылбы, көкпү, гимн, тигилерин буларын эң негизги эгемендүүлүктүн атрибутикасынын мына ушундай нерселерине кийлигишип, баягы өзүнүн салымын салды. Болду, мен ыраазымын. Өзүнүн жерин Жалал Абадтагы Жаңы Жол району дегенде аксы деп кайра атын кайтарып бердим дагы, мен де эмне талап кыласыңар эми деп, рахмат деп өзүнүн элине ошентип койгон да. Райканова, дагы бир нерсени сурайын деп атам. Коомчулукта маалымат бар, сиздер деле билсеңиздер керек. Казакстандын президенти, мурдагы президенти Төлөгөн Касымбековдун көзү тирүү кезинде өзү чакырып, Назарбаев жакшы сый көрсөтүп, жакшы колдоо көрсөтүп, ошол эле учурда бир сунуш айткан экен. Төлөгөн Касымбековго казак тарыхына байланыштуу чыгарма жаз депчи. Ал эмгегиңиз үчүн жакшы калемакы, жакшы шарттарды түзүп берем деп убада кылган экен дейт да. Ушундай а киши көзүнүн тирүүсүндө сиздерге айтканбы? Ушундай болгонбу өзү? Эгер болсо, мен сөзсүз түрдө угат элем да, мага айтат эле. Бул жөнүндө сөз болгон эмес экөөбүздүн ортобуздачы. Бирок ушундай имиштер жүрөт. Анан ошондон улам мен жекече пикирим да. Биринчиден, атама андай сунуш түшүшү мүмкүн эле. Все-таки Кыргыздын тарыхын жазган киши. Бирок сунуш түшкөндө деле атам ага макулдугун бере албайт болчу да. Себеп дегенде казактардын тарыхын билбейт. Казактардын өзүлөрү бүгүнкү күнгө чейин чечмей албайт. Ушундай татаалдашкан, чиелешкен ошондой да. Эгер аны жаза турган болсо, казактардын тарыхын жаза турган болсо, 5-6 элдин тарыхы болуп кетет ал. Эң негизи баарыбыз билебиз, казактар кандай мындай самолюбивый эл да. Эсенберлин жана ошого окшогон ого эле көп казактын жазуучулары тарых темасында турганда, алардын президенти атамы чакырып тургандан кийин биздин тарыхты жазып бер десе кандай көрүнөт эле. Нурсултан Абишевич аябай мындай чоң политик киши да.
андай нерсени башка бирөөгө дайындап мындай кылып бер тигиндей кылып бер деп өзлөрүнүн баягы Аттап кеткени болуп калат. ошондой ошолорду аттап аларды колуңардан келбеген кимсиңер дегендей мамиле жасады десе, анда Назарбаевди жеп коет болчу интеллигенция. Да? Назарбаев ага эч качан барбайт болчу. Бул жөн эле бир билбейм каяктан чыккан сөз, но андай сөздү мен уккан эмесмин да. Жакшы, урматтуу агалар, бүгүн келип улуу жазуучу Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгынын саясатка, бийликке байланышкан жагдайлары тууралуу кенен кесир кеп кылып бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлар берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун уулу Райкан Төлөгөнов, жазуучу жана журналист жаналы Нурманбетов агайларыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.